Коомдук пикирдүүлүк деген Американын Gallup институту Алмазбек Атамбаевди кыргыз элинин 80% колдойт деген жыйынтык чыгаргандан бери бир нече убакыт өттү. Андан бери элдин пикирин өзгөртө турган көрүнүштөр көп эле болду. Анын үстүнө саясат деген бул тез кубулуп турчу нерсе. Эртең кандай болуп кетери эч кимге белгисиз, дейт Равшан Жээнбеков. Мисалы, мындан ашып кетсе 4 ай мурда Кореянын президенти Пак Кын Хеге импичмент жарыялат деп эч кимдин түшүнө кирген эмес. Бирок бир эле күндүн ичинде Кореянын парламентинде импичмент маселеси көтөрүлүп туруп, мынакей бүгүнкү күндө Кореянын президенти импичмент менен кызматынан кетти. 2009-жылдын жай айында болгон президенттик шайлоодо Курманбек Бакиев жалпы шайлоочулардын 76% добушуна ээ болуп жеңишке жетишкен. 8 ай өткөндөн кийин ага каршы эл көтөрүлүп, революция менен аяктады. Акыр аягына чейин эл сизди колдойт деп келген саясий элита Курманбек Бакиев тактыдан тайганда дароо далысын салып кеткени бар. Бизде саясатчылар андай макул деген менен көрөбүз. Ал деген уже бизде саясий атаандашуу, анын баары тең мындай жакшы мындай бир убакыттарда билинбейт. Акырындан ооба туура сенин сөзүң туура, жакшы колдой беребиз деген менен эң курч момент келгенде анын баары тең өзү чыгат да. Эгер эл президентти колдосо, анын демилгелерин дагы жерге таштамак эмес. Референдумга шайлоочулардын 42%-ын эле катышкандыгы жана 200 000 киши баш мыйзамдын өзгөрүүсүнө каршы деп добуш бергени өлкө башчысынын кадыры канча экендигин билдирип койду. Власть, правящая партия. Бийлик менен башкарып жаткан партия жана Алмазбек Атамбаев үчүн референдумга болгон элдин мамилеси кемсинтүү болду. Мындай жеңишке жетишкен уят. Ошондуктан алар эл биз жактабы же бизге каршыбы деген маселенин үстүндө ойлонушу керек болуп калды. Только 40% граждан вообще явка на референдум. Бирок ошого карабастан Алмазбек Атамбаевдин тегерегиндегилер мактап жактап жатып, аны турмуш чындыгынан алыстатып, реалдуулуктан чыгарып жиберишти, дейт Атамекен фракциясынын лидери. Өзгөчө акыркы жылдары Атамбаев реалдуулуктан кетти, көкөлөп кетти. Кудай менен түз сүйлөшкөндөй эле эл менен мамиле кылып калды. Биздин милдет, ошонун ичинде Атамекен партиясынын милдети импичмент жарыялоо жолу менен жана башка жол менен аны жерге түшүрүш. Gallup сыяктуу институттар жана башка байкоочу уюмдар көргөзгөн цифра негизги нерсе эмес. Эң негизги нерсе элдин ишеними. Эгер эл чын жүрөгү менен ишенбей калса, өлкө башчысы үчүн эң чоң жоготуу ошол болот дешет. Болот Абдыжапаров, Ринат Элеманов, Сентябрь.